Бай дыйкан фермерлердин билимдерин тереңдетүү, алардын көйгөйлөрүн жеринен угуп, чечүү жолдорун сунуштоо максатында Өзгөн районунун дыйкандар менен жолукту. Анда агроном, химиктер дыйкандарга кеңеш беришип, дыйкандар тарабынан суроолор берилип, жооптор алынды. Бардыгын жеткилүүчү түшүндүк, жеткилүүчү кызматтар көрсөткөнүнө туура айтасыздар. Азыр Бишкекке чейин көтөрүлүп кетип туктайбыз. Бирок сиздерге мен өтө ыраазымын. Америкадан бери, мына Лимагрей Франциядан келет, Же Италиядан келет, Сингента Пионер дегендер Америкадан келет. Бай дыйкан айыл чарбаны колдоо борбору 14 жылдан бери иштейт. Кыргызстандын ар бир бурчунда кеңсе дүкөндөрү бар. Сапаттуу уруктардын түрлөрү, минералдык жана органикалык жер семирткичтер, коргоо каражаттары пайдалуу курт кумурскаларды сунуштайт. Ошондой эле агрономдордун акысыз кеңештери, агродрон, комбайн, трактор кызматтарын сунуштайт. Жазгы тала иштери башталар алдында мындай иш-чаралардын пайдасы чоңдугун айтышат мында чогулгандар. Алар окутуулар жана пайдалуу маалыматтар үчүн уюштуруучуларга ыраазычылык билдиришти. Буларга биз көбүнчө ыраазыбыз. Барган сайын булар дагы ушундай элге болгон кызматтарын ушундай кеңейтип кетип атышат. Анан Кыргызстан боюнча булар дагы ушундай бир жакшы иштерин кылып атышат. Түштүктө дагы, түндүктө дагы семинарларын, жакшы иштерин, тренингтерди өткөзүшүп, эл үчүн да кызматы жакшы. Эң чоң мага пайда районго жана башка. Мынабу элдер билбеген жаңы инновацион технологияларды алып келип атат да. Бул өтө бизге пайдалуу түшүндүргөн дыйкандарга. Мисалы үчүн өзгө райондо ошо сууну кесип жүрүп удобрение, гербицид, инсектицид чачкандын ордунан көрөк, дрон менен ошо сууну кеспестен биринчиден убакыт экономдоп, экинчиден ошол эффектүүсү өзүнүн ден соолугу сакталат. Ар бир эгинде эгип атканда өзүнүн эгүү технологиясы бар, мөөнөтү бар, ошого сөзсүз көңүл буруш керек. Мисалы үчүн беде эртерээк эгилсе, жүгөрү кечирээк эгилет. Анын тереңдиги канча болуш керек, ага көңүл буруш керек. Ошол сееп аткан мезгилде кандай азыктарды бериш керек. Мисалы үчүн жүгөрүнү сееп атканда фосфордук жер семирткичтерди, же болбосо амофосту, же болбосо диамофоска, фосфор, калий аралашкан жер семирткичтер бар. Ошолорду кошо эгип кетсе аябай жакшы болот. Бай дыйкандын бүгүнкү күндөгү негизги багыты фермерлерди сапаттуу жана жеткиликтүү баадагы минералдык жер семирткичтер менен камсыздоо. Алардын мол түшүм алуусуна жардам берүү болуп саналат. Семинардын эң негизги максаты дыйкандарга ушул 2023 жазгы тала иштерине даярдоо. Аларга керектүү илим билим жагынан, агрономдордун кеңештеринен жана акыркы бүгүнкү күндөгү керектүү заманбап технологияларды дыйкандарга жеткирүү. Же негизи эле биз семинарлар биз үчүн бир ушундай бир тала, дыйкандар менен өз ара пикир алмашабыз, акыркы жаңылыктарды алмашабыз, кабарлашабыз, бири-бирибизден баарлашып турчу биз үчүн бир мындай орусча айтканда площадка. Сузак районунда эртең 22 февраль саат 9:00дөн 11:00га чейин, Базар Коргон районунда ошол эле күнү саат 15:00дөн 17:00га чейин, 23 февралда 10:00дөн 12ге чейин Нокен районунда өтөт. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион.